Урматтуу мусулман бир туугандарым, коомдогу бир ооруга токтолмокчумун. Банкрот кыла турган оору. Ал дайым бирөөдүн кемчилигин издейсиң. Амандык, аңдыганың эле бир жамандык, бирөөдүн кемчилигин, айыбын тапсам деп. Өзүнүн айыбыны жашырат, башкалардын айын жайылтат, чачат. Эң жаман оорулардан жүрөккө жете турган жүрөктүн оорулары, урматтуу мусулман билген, ан ярда ан нефс. Өзүнөн разы да. Өзүнү периштедей сезип алат. Өзүнөн разы, өзүм мен кемтигим жок деп ойлойт. Башкалардын кемчилигин издейт да, ошол эле кезде өзүнүн кемчилигин, каталарын унутуп койгон инсан. Аллах Таала бир бендеге жакшылык кааласа, Аллах сизди жакшы көрсө, өзүңүздүн кемчилигиңиз менен алек болосуз да, башкалардын кемчилиги менен ишиңиз болбойт. Ниет кылса, Аллах Таала болду сиздин ситуацияңызды Аллах өзгөртөт. Оңдойт. Инналлаха ла югаййиру ма би кавмин. Аллах бир кавмдун, бир элдин акыбалын өзгөртпөйт, хатта югаййиру ма би анфусихим. Алар өздөрүн өздөрү өзгөртпөйт. Мен намазга алсыз элем. Анда санда окуп же окубай келем, мен ошону оңдойн, намазга бекем болоюн. Сиз ушул ниетти жасарыңыз менен bir проблеманы Аллах Таала эмне кылат, өзгөртөт. Эми ошол проблема болбойт эми. Бирөөдүн мисалы кайненеси же аялы же досу же бирөө проблема кылып аткан болсо ошол токтойт. Неге токтойт? Себеп мен өзгөрүндүм да. Мурда анча-мынча катуу сөгүп койчу элем, келем мен ошо сөкпөйүн бүгүндөн баштап. Болду. Siz сөгүп бирөөлөрдүн көңүлүн орутуп, жүрөгүн орутуп жатканыңызда, эми сиздин көңүлүңүз, жүрөгүңүздү ким орутуп жүргөн болсо, ошол токтойт. Эмнеге? Сиз токтотуп атпайсызбы? Мен кээде анча-мынча калп айтып коет элем, келем бүгүндөн баштап калп айтпайм. Мен өзгөрүлдүмбү? Эми мага калп айтып жүргөндөрдү Аллах Таала өзгөртөт. Калп айтпайт эми. Бардыгы бизде турат да. Мен өзгөрөйүн. Аллах айлана чөйрөдөгүлөрдү өзгөртүп берет. Балам үчүн жер алып атам. Балам үчүн бак тигип атам. А өзүң үчүн эмне кылып атасың? Өзүң үчүн намаз оку. Өзүң үчүн зекет бер. Өзүң үчүн садака кыл. Өзүң үчүн мечит кур. Өзүң үчүн жол кур. Өзүң үчүн бак тиг. Бул сен үчүн, субханалла, ахиретиң үчүн боло турган нерсе. Ал эми сен балаң үчүн дей турган нерсе бир эле нерсе. Ага сен ыймандуу тарбия беришиң керек. Эгерде балаң сенин аркаңан дуа кылып, я Алла, атамдын күнөөсүн кечир, энемдин күнөөсүн кечир деген бала калган болсо, анда сен чындап өзүң үчүн бир нерсе кылган болуп эсептелесиң. Мына. Көп адамдар азыр английский тил билет, испанский тил билет, Оксфорд школада окуп атат, анан баландай школада окуп атат, англисче укмуш тутуп атат дейт да. Бирок субханалла, ассаламу алейкум деп салам берген билбейт. Эми ассаламу алейкум деп салам бербеген балаң кантип сени кабырга кирген сен аркан кантип салам берет? Кантип сен аркан Кур'ан окуйт? Кантип сага субханалла иш кылат? О адамдар карасаң, банкроттун үстүнө банкрот. Намаз жок банкрот, баласы тарбиясы өсүп калган банкрот, кызы тарбиясы өсүп калган банкрот, тууганына катышкан эмес банкрот субханалла, ата-энесине жакшылык кыла эмес банкрот субханалла. Банкрот, только банкроттун үстүндө да бүт бардың. А дүйнөң болсо кайда калды? Бухул, сараңдык. Сараң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, сараңдар боюнча, кыямат күнү башына ашында жер тилип коет дейт сараң адамдарга. Берешен адам Аллага жакын, бейишке жакын, элге жакын. Сараң адам Алладан узак, бейиштен узак, элден узак. Акчаны барын чачып бир деген жери жок. Сиз да бала чакаңыз бар. Ошон үчүн кембагалдарды, оорукчандарды, инвалидтерди, колунан келбегендерди карай жүргүлө, аз болсо да ушундан курсагын торкалып жүргүлө. Болду. Алланын динине, Алла Тааланын махлуктарына сарптагыла деп Кур'анда Каримде Алла Таала айтат, биз бергенден бергиле кичине. Я юхаллатина аману анфиqu мимма разакнакум. Биз берген, би ошону сен канча тапкан болсоң, биз ойлобойлу кыйындыгымдан, шумдугумдан, билимимден таап алдым деп. Алланын каалоосу болбосо бир тыйын таппайт элек. Бир сомсуз бу дүйнөгө келгенбиз. Bir giyimsiz, geçiresler bir tursasız dünyaya gelgenbiz. Bir som yok gelgenbiz. Oşonda ile getebiz ha ova. Bir oşol sizde oşol sizge akıldı kim berdi? Esti kim berdi? Bilimdi kim berdi? Күчтү kim berdi? Bir vakta jörmölöy albayt elek. Bir vakta atabızda apabızды tanıbayt elek. Bir vakta nanды özümüz jey albayt elek. Özümüz açıtkanaga bara albayt elek.
Bunların bardığın berүүчү kim? Gayiptagı gözgө görünbese эле эмне? Al жок дейсизби? Мына сизге бизге берип туруп, ошондо Алла Таала айтат: "Анфиqu mimma razaqnakum", биз бергенден бергиле. Min qabla ya'tiya, ушундай күндөн мурда ал күнү эч кандай достук дагы, шафаат дагы эч кандай болбойт, соода сатык дагы болбойт. Демек ахиретте айтат: "Yawmun la bay'un fihi wa la khullat". Соода сатык дагы болбойт, достук дагы болбойт, вала шафаат дагы болбойт, ортомчулук дагы. Демек biz az bolsa dagы кайрымдуулукка бүгүн исрафкерчиликке кылсак жүрөгүбүз макул да. Кайрымдуулукка келсек жүрөгүбүз макул эмес да. Исрафкерчиликке мейли дейбиз. Той жана башка канча деген акча жөнүндө эле өткөрсө болот. Бирок ошондо чоң-чоң кафелер канча деген исрафкерчиликтер. Тамак аштар канча калып атат туугандар. Бирок бул жердегини карап туруп кичине кембагалдарга карап коелу жок. Мына туугандар. Hürmetli Müslüman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ma nakasa mal abdin min sadaka." Bendenin Kanга чейин кокус бала жабышпайт буга деп атат. Кокустук бала болбойт дейт. Эгерде таң аткандайса, түнү менен буга кокустук бала болбойт, кечке жакшы жүрөт. Демек кандай? Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмиhi шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул алим. Чаман жылан чакпайт, уу ичпейсин, уу берсе ууланбайсың, авария болуп кетсең, түртүп кетсе тоголонуп басып билесиң, кээ бир адамдар бар, машина тебелеп кетсе, туруп басып кете берет. Жөнді түртіп келсе, сөгің бар талқалап өліп қаласың. Неге? Құдай сақтайды деген үшін урматты бір туғаным. Баладан сақталасың. Ошон ушул дуаны аябай жүрүш керек. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмиhi шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул алим. Эрте менен кечинде 3 жолудан. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмиhi шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиул алим. Бале жукпайт.